Жакында президенттик шайлоо, аны менен катар талапкерлер да албетте үгүт компаниясынын эрежелерин бузбай коюшкан жок. Биз бүгүн талапкерлердин акыркы мыйзам бузууларын талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Садыр Жапаров эчак эле маарага жетип, аны эч кимге бербей тургандай. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Имамидин Ташовго үгүт иштерин эрте баштап алганы үчүн эскертүү берди. Ал 24 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарына үгүт компаниясы тууралуу жана жеңишке жетип калса алдыдагы пландары тууралуу айтып берген. Ал эми талапкер Бактыбек Калмаматовго антиагитация үчүн айыппул салынган. Ошондой эле БШК Жапаров, Мадумаров, Курсан Асанов жана Аймен Касеновго ат мингени үчүн ооз-2 эскертүү берген. Ал эми бүгүнкүнүн каарманы Садыр Жапаров. Биринчиден, факт-чеккейжинин изилдөөсүнө ылайык Жапаров коопсуздук кызматынын өкүлдөрүн үгүт иштерине колдонууда, а бул административдик ресурсту пайдалануу болуп эсептелет. Экинчиден, ал үгүт иштерине 43 720 000 сом короткон. Мыйзам боюнча талапкер өз каражатынан 15 миллиондон ашык корото албайт. А балким бул эч кандай мыйзам бузуу эмес. Анткени ал пенсионерлерден чогулган акчаны колдонгон. Бирок бул чын эле пенсионерлердин акчасыбы? Болгону 12 киши гана 31 миллион сом чогултууга катышкан. Алардын ичинен экөөсү юридикалык тараптар. Тактоо үчүн Кыргызстанда 2019 жылы пенсия 5960 сомду түздү. 31 миллион сом бул 5193 жарандын пенсиясы. Ар бир пенсионер бул каражатты чогултуу үчүн 30 жыл чогултушу керек. Үчүнчүдөн, Жапаров кандайдыр бир себептерден улам азырга чейин мамлекеттик резиденцияда жашап келет. Бул таң калыштуу. Бирок ал ыйгарым укуктарын эчак эле өткөрүп берген. Учурда президент эмес. Демек, ал көчүп кетүүсү керек эле. Бирок ал кетүүнү каалаган эмес го. Майя Санду, Молдованын президентин мисал келтирсек, ал мамлекеттик резиденцияда жашоодон баш тарткан. Анткени бул нерсени ал ашыкча чыгым деп эсептейт. Талапкерлерди мыйзамды сактоого, ал эми БШКны эреже бузууларга дыкаттык менен мамиле кылууга чакырабыз. Мыйзамдуу өлкөдө андай болбошу керек. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, бизге жибериңиз, же болбосо комментарийге жазыңыз.